Биз турган Бишкектин түндүк айланма жолу 6 тилкелүү болуп курулат. Учурда бул жерде мыйзамсыз курулуштар алынып жатат. Ал эми жолдун курулуш иштери жаз айларында башталып, күз айларында бүткөрүү мерчемделүүдө. Бул түндүк айланма жолундагы Элебесов көчөсүнүн кесилишинде мыйзамсыз курулган 2 кабаттуу азык-түлүк дүкөнү да алынды. Демонтаждалган соң 89 чарчы метр жер бошотулат. Ноябрь айынан тарта жалпы 119 мыйзамсыз курулган объект жол жээгинен алынган. Калган объекттерди биз тийиштүү мекемеге бүт келишимдерди жокко чыгарууга кат жолдодук. Өзүңүз көргөндөй бүгүн 2 кабаттуу капиталдык курулуш демонтаж иштери алып барылууда. Биз толугу менен жумушту жазга чейин бүтүрүш керекпиз. Биздин маалыматы боюнча Минтранс жазында жумуштарды баштайт. Айланма жол Сокулуктагы Майы постунан баштап канттан келе жаткан ажырым жолго чейин 6 тилкелүү болуп курулат. Бул биринчи Б категориядагы жол болуп саналат. Туурасы 33 метр болот. Айланма жолдун жалпы узундугу 34 чакырымдан ашык. Анын чоң кесилиштерине 6 жол түйүнү салынат. Бул жол магистралдык ылдамдыктагы жол болуп салынат дагы. Ошондой эле 5-кес кошулган жерине Алматинка көчөсүнүн кесилишине, Дордой базарынын тушуна, Молодой гвардан тушуна, анан жолдун ошол Бишкек Карабалта жолуна кошулган жери бар. Ошол жерге 2 уруу деңгээлдеги транспорттук развязка салынат. Жолдор өлкөнүн кан тамыры, алардын жакшыртылышы аймактар аралык байланышты чыңдап, өлкө экономикасына салым кошот. Жолдун кеңейткендин пайдасы шу жерге келип, объездойго өтө турган болсоң, 20 мүнөттүк жолго 1,5 саат жүрүп атабыз. Мына жолду кеңейтип койгонуңар жыда жакшы. Бу элдин жыргалчылыгы. Мына мынтип чукур-чакыр болуп жатат жолдор. Муну асфальтталса, техникага үнөмдөө, техниканы бир жерден кадабой адабогуча, муну да асфальт кылып жакшы кылып койсоңор 5 жыл менет килбой эле киши. Ошондой эле Лебединовка менен айланма жолду бириктирген ГЭС 5ке чейинки жерде 2 тилкенин ордуна бөлүүчү тосмолор менен 4 тилке болот. Жаңыланган каттам калктуу пункттардагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр жана жарыктандыруучу системасы менен жабдылат. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.